غريب. Ayatollah Khamenei'nin ölgönden keyin azыр президенттин колуна өтүп кетиши, бийликке өтүшү бул президентке берилбейт. Анткени ал жердеги система толук менен баягы кулап калган жок. Иран, Израиль, Иран, Америка конфликттери күч алып кете турган болсо, мисалы бизге таасири түздөн түз тиет. Эгерде кемелер өтпөй калса, бул деген Кытайдын 30-40% нефть продукциясынын энергетикасына сокку болот. Жогорку руханий лидери Али Хаменейнин өлүмүнөн кийин Иранда убактылуу жетекчилик түзүлүп жатат. Башкаруу кеңешинин курамына Алиреза Арафи кирди. Дал ушул адам Хаменейнин ордуна келери күтүлүүдө. Хаменей АКШ менен Израилдин Иранга каршы чабуулунун алгачкы эле күнү 28 февралда өлтүрүлгөнү анык болду. Алгач Хаменейнин өлүмү тууралуу АКШ президенти Дональд Трамп билдирген. Расмий Тегеран адегенде четке какканы менен эртеси 1 мартта эртең менен ырасташты. Иранда 40 күндүк аза күтүү жарыяланып, элинин бир бөлүгү Хаменейни жоктоп көчөлөргө чыкты. Жогорку лидер шейит кетсе да, анын жолу, вазипасы жоголбойт, унутулбайт. Тескерисинче мындан да чоң күч кубат жана ынта менен уланат, деди тил алып баруучу көзүнө жаш алып. Ошол эле учурда Хаменейнин өлгөнүнө кубанып, майрамдап жаткандар да аз эмес. Хаменейден тышкары өлкөдөгү эң маанилүү аскер түзүмү Ислам революциясынын сакчылар корпусунун башкы командири Мухаммад Пакпур жана Ирандын коргоо кеңешинин катчысы Али Шамхани, башкы штабтын жетекчиси Абдулрахим Мусави баш болгон кеминде 40 чиновник мерт болгону кабарланууда. Ал эле эмес, Ирандын 6-чы президенти Махмуд Ахмадинежад дагы каза тапканы айтылды. Иранда расмий бийлик башында шайланган президент Масуд Пезешкиян турат деп эсептелгени менен иш жүзүндө өлкөнү диний лидер 86 жаштагы Али Хаменей башкарып келген. Хаменей башкы имамдыкка 1989 жылы бекитилген. 37 жыл бою өлкөсүн дин жолунда былк эттирбей башкарып келди. Бийликке кайшы айткан демонстрацияларды күч менен аяосуз басышты. Жакында эле болгон каршылык акцияларында 1000 деген адам өлгөнү кабарланган. Жакынкы чыгыш боюнча саясат талдоочу Дастан Раззак уулуна кайрылып, Иранда бийлик эми кимге тийди? Мындан ары алар кайсы жолдо башкарат деп сурадык. Ayatollah Khamenei'nin ölgönden keyin azыр президенттин колуна өтүп кетиши, бийликке өтүшү бул президентке берилбейт. Анткени ал жердеги система толук менен баягы кулап калган жок. Ал жерде атайын мындай кеңеш бар. Бул Ayatollah Khamenei'nin бул аятуллалар же молдолордун бир кеңеши бар. Ошол молдолордун кеңешип чогулуп туруп кайра ордуна бирөөнү шайлайт. Анткени Трамптын деле билдирүүсүндө ордуна бирөө келет билем, бирок азыр атын айтпай турайын деп койбодубу. Бул жерде азыр 4 адамдын аты аталып атат, 4 талапкердин. Бирөөсү ошол Али Риза Пехлеви, мурдагы шахтын баласы, сыртта көтөрүлүштө дагы улам аты чыгып, кайра ошол келиши мүмкүн деп жатты. Бирок анын азыр Америка менен дос болгон, сыртта мурдагы шахтын баласы болуп туруп, кайра анын Америка алып келсе деле Иран эли аны колдобойт. Америка муну өзү деле көрдү, кечээ көтөрүлүштө жалпы эл аны баягы колдоп кетпегенин көрдү. АКШ президенти Дональд Трамп Хаменейнин өлүмүн дүйнөдөгү бирден бир залим адам өлдү деп сыпаттады. Иран бийлиги азыр убактылуу кеңешке кирген Алиреза Арафини башкы аятолла катары караштырып жатат. Бирок Трамп азыр айтпайын, бирок лидер болчу бир нече киши бар деп сыр катууда. Бул лидер тандоого АКШда кийлигишүүсү мүмкүнбү? Же АКШ менен Иранды тең канааттандырган адам келиши мүмкүнбү деген суроолорду жаратат. Дастан Раззак уулунун пикиринде талапкерлердин бири Ирандын мурдагы президенти, консерваторлордун арасында либерал саналган Хасан Роухани болушу мүмкүн. Бул жерде Хасан Рухани деген мурдагы президенти, жанагы 2018-2019 чейинки президентинин аты көбүрөөк атталды. Анткени бул ошол президент болуп башкарып турган мезгилде бул 2016 жылы Давостогу чоң дүйнөдө бир жолу болчу Давос конференциясында батыш мамлекеттер менен ошол Америка менен ядролук келишимге барган, ядролук менен азайта турган болгон, Американын ошол батыштын айтканы боюнча ядролук өзөктүк программаны кабыл алган, ошондой эле Америкадан Боингтерди сатып ала баштаган, мындайча айтканда Америкага жакын мамилелер түзүп баштаган үчүн кийинки президенттик шайлоодо дагы Аятолла Хаменей муну президентке көрсөткөн эмес да, мына Ибрахим Раиси келип калган. Жөн Хасан Рухани эң баягы ыктымалдардын бири, Аятолла Хаменейнин ордуна келүүчү. Анткени ал мурдагы дагы баягы максаттары дагы ошондой болгон экен, Аятолла Хаменейнин ордуна келүү тууралуу. Америкага дагы жакын мамилелер болгон үчүн ошол эң жогорку ыктымалдуулук Аятолла Хаменей. Андан кийин анын уулу бар.
Аятолла Хаменей буга чейин баягы мураскер катары жарыялаган элге дагы Муштаба Хаменей ошол келиши мүмкүн. Анткени ал буга чейинки баягы диний салтанаттарда, жана чогулуштарда жанына кошо алып жүрүп, элге тааныштырып, ошо мураскер катары айрым жанагы ошол Хаменейдин жасап аткан ритуалдарында дагы кошо жасап жүргөн да. Анан бул азыркы мезгилде ошол Аятолла Хаменейдин ордуна келе турган Хасан Рухани же Муштаба Хаменей баласы болушу мүмкүн. Эми алдыда ошондой кырдаал, дүйнөдөгү кырдаал кандай өзгөрүшү мүмкүн? Бул жерде 2021 же 22 өткөн жанагы Мухаммед Казими деген сакчылар корпусунун генералы, мындайча айтканда башкы командири өлтүрүлгөндө Иран бул сөзсүз жолун алат, жазасыз калбайт деген билдирүү таратканда, азыр дагы ошол башкы сакчылардын баш корпусу айтып атат, бул Америка жазасыз калбайт депчи. Эми Америка жазасыз калбаганда бул Американы барып аткылап же Трамптын сарайын, Трамптын резиденциясын ал эме кыла албайт да, аткылай албайт. Ушундай сөз менен, ушундай калктуу менен калышы мүмкүн. Менин оюмча ошол Ирандын Америкага ошо эгер Хасан Рухани мурдагы президент баягы келип кала турган болсо, анда мурдагы сүйдөшүлөр уланып, бул баягы согуш токтошу мүмкүн. Себеби Америка деле өзүбүздүн операцияны биз аткардык, болду дегендей билдирүү жасап койду да, болду, биз ал жерде согушту менен аткылабайбыз. Аятолла Хаменей жазасын алды, өлдү, же Трамп ачык билдирүүсүндө айтпадыбы, буга чейин көптөгөн баягы америкалык аскерлерди, көптөгөн адамдарды өлтүрүлгөн, дүйнөдөгү эң жаман адамдардын бири өлдү, болду, токтот деп койчу. Июндагы 12 күндүк согушта деле биз баягы Ирандын бүтүндөй атомдук бомбаларын, өзөктүк программаларын жок кылдык, биз операцияны ишке ашырдык деп билдирүү жасап токтотушкан да согушту. Бирок ал чындап токтото алышкан эмес экен. Кийин кайра өздөрүнүн чогулуштарында белгилүү болду, биз толук жете албаппыз, анткени жердин алдында дагы булардын программалары, жанагы иштеп чыккан өзөктүк программалары бар экен, биз токтото албадык деди. Америка деле ошентип токтотуп кайрадан жанагы уланып кетиши мүмкүн да. Хаменей диний ишмер катары саясаттан тыш болушу керек эле. Анткени менен консервативдүү күчтөр менен реформаны жактоочуларынын ортосундагы күрөш аны маанилүү саясий фигурага айланткан. Хаменей мамлекеттик саясаттын бардык маселелери боюнча вето коюуга жана мамлекеттик кызматтарга талапкерлерди жеке өзү тандоого укугу болгон. Ал ирандык башка чечүүчү тараптардын каршылыктарына, кээде чыр-чатактарга карабай, Иранды либералдаштыруу аракеттерине көшөрүп каршы болуп келген. Жакынкы чыгыштагы кырдаал эми Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасирин тийгизет? Тарыхчы Ош мамлекеттик университетинин чыгыштаануу институтунун директору Жолдошбек Бөтөнөев Медиа Хабка буларды айтып берди. Азыр мына көрүп атасыздар, Пакистан менен Афганистан согушат. Ошол эле мезгилде Пакистандын эли Америкага, Израилге каршы демонстрациялар чыкты. Азыркы учурда Пакистанда демонстрациялар болуп атат АКШ эмеге каршы. Эми Афганистан менен Тажикстан чектешет. Афганистан менен Кыргызстанды бир эле Тажикстан бөлүп турат да, мисалы. Эгерде Тажикстанда дагы бийлик мындай азыр туруктуу, бекем эмес деген түрдүү көз караштар бар. Себеби ал жердеги Эмомали Рахмановдун бийлиги, анын бала чакасы, анан экинчи тарап оппозиция тарап, анан сыртта качып жүргөн, тажик бийлигинен сыртта качып жүргөн, Европада качып жүргөн тажик лидерлери да бар да. Эгерде ушундай бир конфликттер, Афганистан менен Пакистандын конфликти, наркы Иран, Израиль, Иран, Америка конфликттери булар күч алып кете турган болсо, мисалы бизге таасири түздөн түз тиет, экономикалык зыян тиет. Мисалы анан бул аймакта мисалы Иран бул Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет, ШОСКо мүчө мамлекет да. Бул жакта дагы Кытай, Россия үн катпай тура албайт да. Булар уже билдирүүлөр жасады. Борбордук Азияда мына ШОСКо Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан дагы мүчө мамлекеттер да. Эми ал эл аралык интеграциялык маанайда түзүлгөн уюмдардын уставтарында каралган да. ОДКБ деген бар, билесиздер. Булардын баардыгы Кытай менен Россиянын айланасында интеграцияланган мамлекеттерге карата чабуул, ошолорго карата мындай сөйкөнүп көрүү, тийишип көрүү, ана союздашыңды коргой аласыңбы деген маанайда дагы болушу толук ыктымал деп айтсак болот. Иран АКШ менен Израилдин чабуулдарынан улам коопсуз болбой калды деген шылтоо менен мунай жана газ жеткирүүдө өтө маанилүү болгон Ормуз кысыгын жапканын билдирди. Тасним агенттигинин маалыматында Иран Ислам революциясынын сакчылар корпусу АКШ менен Израилдин аскердик соккуларынан жана Тегерандын жооп чаралары боюнча кысыктагы кемелерге эскертүү жөнөткөнү жазылат. Vortex аналитикалык компаниясынын изилдөөлөрү боюнча Сауд Аравиясы
Ормуз кысыгы аркылуу күнүнө болжол менен 6 миллион баррель мунай экспорттойт. Бул дүйнөдөгү күнүмдүк керектөөнүн 5тен 1-ине барабар. Кысык жабылса дүйнөдө мунай менен газдын баасы кескин өсөт. Анын мультипликативдик эффекти бардык өндүрүлгөн товарларга тиет. Дүйнөдөгү эң алдыңкы товар өндүрүүчү коңшубуз Кытай. Ормуз кысыгы аркылуу өткөн мунайдын эң чоң сатып алуучусу болуп Кытай саналат. Иран бул мунайдын олуттуу бөлүгүн дүйнөлүк рыноктук баалардан төмөн баада сатат. Бул Иран үчүн АКШнын катаал санкцияларына туруштук берүүгө жардам берген маанилүү экономикалык колдоо болуп саналат. Кытай бул маанилүү энергетикалык коридордун жабылышына жол бербөө үчүн бардык дипломатиялык күчүн колдонот. Мындан тышкары, Ормуз кысыгы аркылуу өткөн мунайдын эң ири импорттоочулары болуп Индия, Япония жана Түштүк Корея саналат. IAEA маалыматы боюнча АКШ кысык аркылуу күнүнө болжол менен 700 000 баррель чийки мунай жана конденсатын импорттойт. Бул алардын мунай импортунун жалпы көлөмүнүн болжол менен 11%-ын жана бензинди керектөөнүн 3%-ын түзөт. Европанын кысык аркылуу ташылган мунай көлөмүндөгү жалпы үлүшү күнүнө 1 миллион баррелден аз деп болжолдонууда. Муну эске алганда айрым эксперттер Ормуз кысыгы жабылышынан АКШ же Европа өлкөлөрүнө караганда Араб жана Азия өлкөлөрү көбүрөөк зыян тартышы мүмкүндүгүн болгошууда. Саясат талдоочу жана экономист Искендер Шаршеев Медиа Хабка буларды айтып берди. Эгерде кемелер өтпөй калса, бул деген Кытайдын 30-40% нефть продукциясынын энергетикасына сокку болот. Бул деген Кытай жапа чегет. Бизге болсо нефть көбүнчө ошо Орусиядан келет. Ошон үчүн бизге түз таасир этпейт, бирок ошо дүйнөлүк биржалар жабылардын алдында 8%-га баасы өсүп кеткен америкалык нефтикке. Ал эми Brent Орусиянын Уралсыз 7-8%-га деп айтыш кыйын, бирок 3-4%-га өскөн. Анан биринчи күнү албетте эгерде согуштун ысыктындай фазасы уланса, анда 20%-га чейин өсүшү мүмкүн, балким 15%-га чейин. Биздин мамлекетке ансыз деле Орусия бааны көтөрө берет. Бизге көп байкалбайт болуш керек, бирок баягы бул нерсе из калтырат, анан бир нече жылдын ичинде баалардын өсүшүнө дагы алып келет да. Албетте анткени бул нефть барьери ошо күнүмдүк товарларды өндүрүштө катышып жүрөт. Сиз Медиа Хабты көрдүңүз. Берүүнү мен Асель Шамилова даярдадым. Видеого лайк басып, комментарий жазып коюңуз. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.